Кайын журт менен чогуу бизнес кылса болот дейт сизге. Кылбагыла, эч кандай бизнес кылбагыла, только сый. Сый эле келип, сый жөнүндө эле сүйлөшкө, башка эч нерсе сүйлөшпөгүлө. Болбойт, анткени бир жерден чатак чыгат. Наразычылык болот. Үй бүлөлүк алакалар бузулабы, Бүт баары бузулушу мүмкүн. Жана кесири жана балдарга тийиши мүмкүн. Мен көргөм да, бирөө көрүп ошо кайнатасына $13,000 бериптир. Анан кийин бербейсиңби десе, кызын айтты, "Эмне мына күйөө болом?" деп. Ошондо ажырашып кетти, ажырашты болду. Тигире жашагыз келбей ажырашты болду. Ошол сыяктуу өтө чоң ушундай окуялар мындай. Негизи ажеке туура айтып жатасыз, бирок көп түшүнбөйт сөздөрдүн маанисин дейт. Мен түшүндүрө албаганымды түшүндүрүп койгула. Урматтуу кондар, мындайда адамдар 100 жылдан түшүнөт кээ бир нерсени. Келип башына түшкөндөн кийин, келип ошо жана биз айткан нерсе өзүнүн башына түшүп, анан кийин көргөндөн кийин анан ошо жанагы баласы менен келини болуп атканда, жанагындай болуп атканда анан айтат, ушул көзү ошондой. Мен бирөөдү көрдүм да, 60 жаштагы киши келип чуркап келди, мен мечиттен чыгып келсем анан айтты, "Ажеке, кечирим сурайм мен. Биз сизди 7-8 доспуз дейт. Биз сизди аябай мурда сөгөрчүбүз дейт. Могу энең деп сөкчү экен. Могу молдо Туранбек дейт. Анан эми түшүндүк дейт. Мына 20 жыл күтүрөп турган убакта дейт. Биз жанагы 40-тын тегинде баарыбыз күтүрөп турган убакта баарыбыз келип ошо жаман көрүп эле сөгөрчүбүз эметебиз. Анан мына эми башка келди, эми түшүндүк dedi. Эми мына аялдар тие албайт. Бизди наплевать этет. Каерде жүргөнүн да билбейбиз. Никто. Акчанын баарын алдырдык, бизнестин баарын алдырдык, баары ошолордун колунда. Анда ажырашуу бир жаңы башка бир аялга койбойсуң, каяка барасың? Бүт жазылган дейт жанагы бизнестин баары. Ошо менен ошондой урматтуу кондар, түшүндүргүлө, силер деле келип биз айтканды талкуулагыла. Кимиңер билимдүүрөөк болсоңор, кимиңер кыйыныраак болсоңор, ошо доказать этесиңер, мындай болот атпайбы, мына үйдө ушундай болду, айтып ушундай. Эметке талкуулаа. Биз атайын ушундай кылабыз. Адамдар талкууласын дейбиз. Ошо биз айтканды келип алып, жаттап албагыла, талкуулагыла.